2 глава. Үмүт, кулакка илинген лапшалар. Жана Папа Римский. Сиздин душаңыздагы бийлик кылуу үчүн күрөшүү. Сиздин өздүк ийгилигиңизге жана бактыңызга жолтоо болгон космостук саякатка абонемент жана башка религиялык ишенимдер. Акыркы Папа Римский Иоанн Павел II өлгөндө мен чет өлкөдө болчумун. Мен ойлогом бардык Америка траурга батып калды го деп. Бирок ушуга зацикливаться эткен Европанын семьясында Америка скромный эле болуп көрүндү. Парижде булардын баары бир темага бириктирилди. Кеч келе папаны көргөзүп атышты. Амстердамга келсем, даже кофейняларда дагы телевизордо ушуларды трансляция кылып атышты. 20 жыл папа болуп турганда Иоанн Павел II өзүнүн мурунку папаларга караганда өзгөчө болчу. Ал Ватиканда компьютердик техниканы киргизди. 129 өлкөнү кыдырды. Жана телевидение жана башка азыркы убактагы технологияны колдонду. Дүйнө жүзүндөгү ар бир бурчтагы адамдардын баарына жеткириш үчүн. Ал өзүнүн визиттерин диктатордук системаны бузууга колдонду. Кедей жакыр адамдарга үмүт берди. Өзүнүн жарыгын оорулууларга, байкуштарга дагы тийгизди. Бардык статья боюнча ал өтө берилген, өзүнүн миссиясына терең берилген адам болгон. Бирок булардын баары өзүнүн жолун жолдочуларына таштап кеткен жолу. Жакырчылыкты, кедейликти, кыйналууларды өзгөртө албайт. Тарых кайта-кайта көргөзүп аткандай, биз злодейлерден коркпошубуз керек, а жакшы ойдогу миссионерлерден коркушубуз керек. А Иоанн Павел II так ошондой миссионер болгон. Ал коммунисттер менен күрөшкөнгө аракет кылчу. Оорулууларга жардам берип, кедейлерди колдоп турчу. А чындыгында көбүнчө религиялык лидерлердей эле анын кылган иши, анын жолун улантып келатышкандарды колдоо болчу. Акылсыздыкты, ооруну, кедейликти. Мени туура эмес түшүнбөгүлө. Ал муну жаман адам болгон үчүн жасаган жок. Ал личностторго кайдыгер карабаган, жогорку духовный болуп көрүнчү. Ал личносттордо жалпы адамдык ушунчалык көп сандагы мемдери бар. Ал аларды азайтууну ойлогон эмес. Папа өзүнүн төрөлгөн Польша жана башка өлкөлөрдө да коммунисттер менен күрөшкөн. Бирок өзү коммунисттик идея менен жашачу. Кедей болгон жакшы, а бай болгон жаман деген. США жети жолу келди. Келген сайын америкалык материализмди критикалачу. Кедей адамдар менен байлыгыңарды бөлүшпөйсүңөр деп америкалыктарды дайыма күнөөлөчү. Ал ар бир ыңгайлуу учурда капиталисттерди урушуп турчу. Капиталисттер кайрымдуулук үчүн корзинкаларды толтуруп турган убактан башка кездерде. Биз СМИ жана айлана чөйрөдөгү адамдардын сөздөрүн, адамдардын сознаниясына киргизилген кедейликтин, ченемдүүлүктүн программасын толугу менен карап чыктык. Бирок тарыхтагы перспективада диндик организациялардай негативдик программаны киргизгендей эч ким ийгиликтүү жасай алган эмес. Албетте Ватикан бул тизмеде акыркы орунда эмес. Силер билесиңер, мен эмнени ойлорумду, көбүнчө кинолорго киргизилген сырдуу билдирүүлөрдү айтаарымды. Страсти Христова эң популярдуу болгон. Ал өтө чоң кассовый сборлорду алып келген. Бул кинодагы адамдарды негативдүү программалоого арналганын түшүндүм. Мен дагы попкорн сатып алдым да, бул кинону өз көзүм менен көрөйүн деп чечтим. Кинонун жарымына келгенде эле мен ойлонгонумдай экенин түшүндүм. Кино ушунчалык депрессиялык фильм экен. Христиандардын баарын грешниктерсиңер. Силер сакталып калышыңар үчүн күнөөңөрдү жугула. Ошондо Спаситель алган урматка жетесиңер деп ишендиреткен. Мел Гибсонго баа бердим. Ал целевой аудиторияны жакшы билип алыптыр. Иисустун ролун ойногон американец.
Кандай шумдуктуудай маркетинг план. Силер түшүнөсүңөрбү? Христиан денесин канаткан ар бир ударды. Муну көрүп аткан христиандардын баарын өзүн огуп этер күнөөсүн сезгенге түртөт. Иисус өзүнүн крестинин ордугунан жыгылган сайын ал кайрадан туруп атты. Ар бир көрүп аткан адам өзүн татыксызмын деп эсептейт. Солдаттар спасительдин колдоруна, буттарына мыкты уруп киргизип баштаганда баары эч убакта мындай курмандыкка эч убакта татыктуу болбосун түшүнүп атышты. Жалынып канча тесмени алар жыртса дагы, Дева Марияга канча ким нырдашса дагы, канчалык Кудайга моюн сунушса дагы. Дагы ошондой эле Папа Римскийдин похоронуна да адамдар өздөрүнүн кандай күнөөлүү экенин сезгени келишти. Католиктердин ишеними боюнча алар канчалык өздөрүн татыксызмын деп сезсе, ошончолук өзүнүн душасын сактап калганга шанс болот. А чындыгында бул алардын самооценкасын гана ылдый түшүрөт. Өзүнүн эч ким эмесмин деген сезимди күчтөндүрөт. Бул жашоодо жерде өзүнө зыян кылганга иш-аракеттерин активдештирет. Кантип өсүп өнүгүп туруп блокторун ачыш керек деп үйрөткөн адамдардын өзүнүн эчтекеге жарабайм деген сезимдери диний билимдердин негизинде орноп калгандарда баарынан көп проблемалар болгон. Анткени көбүнчө адамдарда религияга чоң эмоция бар. Негизги программалоо 5-6 жашта болот. Папа Римскийдин похоронундагы кооздуктар, Бенедикт 16 жаңы папанын коронациясы адамдардын өзүн кемсинткенин ого бетер терең орнотот. Демейде мен газеталарды окубайм, бейсбол боюнча жаңылыктардан башка. Бирок бул жолкусунда Папа Римскийдин похоронундагы цветной фотографияга көзүм түшүп калды. Даже өлгөндөн кийин дагы Павел II папанын түзүп кеткен разумдун вирустары адамдарды заряжать эткенди улантып атты. Коркууга негизделген программа менен. Биринчи страницага чыккан анын похорону жөнүндө жазылган статьяда мындай сөздөр бар эле. Ал суббота күнү түн ичинде өзүнүн Ватикандагы апартаментинде 84 жашында өлгөн убакта ал ушул эле ооруну, кыйналууларды сезген. Ал жашоодо акыркы 10 жылында анын престолдогу акыркы жашоосунда дагы ошол кыйналууларды сезген. Ошентип ал адамдарга күнөөлөрдү тазалоо кыйналуулар аркылуу гана болот деп дагы бир жолу ишендирди. Андан ылдый мындай сөздөр айтылган. Ал өзүнүн бийлигинин убагындагы кылган иштеринин баары кыйналуулар менен чыңдалган ишеним гана Кудайдын адамзатка болгон ырайымдуулугуна татыктуу деген ишеним менен байланыштуу болчу. Албетте, бул догманын дагы бир варианты. Күнөөгө батып калган адам баласы кыйналсаң, кайрымдуулук кылсаң, балким сен тиги дүйнөдө бейишке түшүшүң мүмкүн. Ушунун жардамы менен религия адамдардын мээсин айландырып келет бир канча кылымдардан бери. Көңүлүңөрдү бургула. Статьянын автору бул вирустун алып жүрүүчүсү болот. Ал өзү да байкабай, өзүнүн вирусун жүздөгөн, миңдеген адамдарга жуктуруп атат. Папа өзүнүн ар бир выступлениясында азыр страдать этиш керек, тиги дүйнөдө бейишке чыгыш үчүн дегенин пропаганда кылып турчу. Бир жолу ал өзүнүн биографына мен христиандык церковду жүргүзүшүм керек. Молитванын 3000 жылдыгын, бирок бул жетиштүү эмес экенин түшүндүм. Аны кыйналууга, курмандыкка чалыш керек деп айткан экен. Мына сага. Мен дагы өзүмдү күнөөлүү сезип баштадым. Мен дагы коркуп баштадым аэропорттон таттуу пирожок жегеним үчүн. Мени чагылган уруп кетпейби? Папа Иоанн Павел II еврейлерге, мусулмандарга, протестанттарга жана башка диндерге кайрылган. Ошону менен бирге бейишке карай жалгыз эшик аларга жабылаарын эскертип койгону унутчу эмес. Ал гомосексуализмге, төрөлүүнү контролдогондорго, ажырашууларга,
жаңы никелерди күбөлөгөндөргө, духовенствонун арасындагы брачный союздарга каршы болчу. Ал өзүнүн приемниктеринен тандап алган 95% кардиналдарын өзү назначить эткендиктен, анын ортодоксалдык позициясы дагы ондогон жылдар бою сакталат. Азыркы убакта балдардын жаңы поколениясы воскресный школдордо, христиандык окуу бөлүмдөрүндө церковдун батасы менен өзүн өзү күнөөлөчү вирустар менен заражать этилип атышат. Традиционный эмес ориентациядагы жаш адамдар өздөрүн Кудайдын жек көргөнү катары сезишет. Көбүнчө аялдар өздөрүн коомдо экинчи сорт катары сезишет. Көп адамдар өздөрүн сүйбөгөн, туура эмес тандап алган жубайлары менен жашаганга милдеттүү сезишет. Баарына моюн сунушат. Келгиле, Ватиканды өзгөчө бөлбөй эле коелу. Балким бул дүйнөлүк кайгыруунун борбору окшойт. Бирок мунун көптөгөн аналогдору дүйнөлүк культурада дагы бар. Ошол эле манипуляция көптөгөн храмдарда, мечиттерде, синагогдордо болуп турат. Миллиондогон балдарга жашоо бул кыйналуу, чектелүү, коркуу деген программа кирип атат. Бул сөз менен жеткизе албай турган эң жаман кылмыш деп айтсам болот. Ар кандай диндик конвенциянын ортодоксторунан реалдуу коркунучтар болуп турат. Алардын ниетине дүйнө туура келип туруш керек деп эсептешет. Алар разумдун вирустарынын курмандыктары гана эмес, алар баарын жакшылап эсептеген хладнокровный адамдар. Алар өздөрүнүн улантуучуларын мемдер аркылуу манипуляция кылышат, өзүнүн бийлигин күчөтүш үчүн. Петер Абертсон, Джерри Фепала сыяктуу диндик фанатиктер Библияны таркатып жүргөндөй көрүнүшөт. Усама Бен Ладен сыяктуу киши өлтүргүчтөрдү пропаганда кылып. Бирок булар чыныгы акылынан айнаган фанаттар. Алар диндик ишенимдин чыныгы маанисин жоготушкан. Верующий адамдарга кылмышкерлик жол менен таасир кылыш үчүн. Бир канча жылдар мурун пресса чуулдап эле калды. Араб өлкөлөрү, Арабтын дин кызматчысы Хаммас террордук организациясынын духовный лидери Ахмед Лесин шейхин Израилдин солдаттары өлтүргөнү боюнча. Биз кандай дүйнөдө жашайбыз? Эгер адам акыл эси менен адам өлтүргүчтөрдү даярдаса, жана ошондо да ал духовный лидер деп эсептелсе. Фундаментализм жек көрүүнүн, аңдуулардын, келишпестиктин синониму болуп калды. Робертсон, Фабуэла жана Роберт сыяктуу идиоттор дагы ошондой эле деңгээлде Иисус Христтин окууларын жүргүзүшөт. Исламды окутуучу Бен Ладен, Ясин, Саддам Хусейн сыяктуу. Улар диндин баштапкы маңызын адамдарды зомби кылганга колдонушат. Аларды ээрчий турган, акылын иштетпеген жолдоочуларды даярдаш үчүн. Биринчи главада геройдун жолу феноменин караганбыз. Биз баарыбыз баатырлар жөнүндө эпостордун таасиринде чоңойгонбуз. Биз өзүбүз качан баатыр болобуз деп кыялданчубуз. Кыялыбызда биз өзүбүздү Джон Вейнке же Брюс Уиллиске окшоштуруп, чоң баатыр элестетчүбүз. Дүйнөнү сактап калчубуз. Бак Роджерс же Люкс Уэкер сыяктуу болуп. Адамда болбогон күчтөргө ээ болчубуз. Чудо-женщина, Супермен же фантастикалык четверка сыяктуу болуп. Биз чоңойгондо түшүндүк, дүйнөдө супергерой болгонго вакансия деле жок экенин. Анын үстүнө кайдан сатып алмак элек? Обтягивающий триколорду, плащтарды жана башка прибамбастарды. Ошондуктан биз өзүбүздүн баатырлык жолубузду ойлоп таптык. Биздин муктаждыгыбызды канааттандыруу үчүн кыйынчылыктарды түзөбүз. Аларды жеңиш үчүн. Жаман кырдаалдарга кабылабыз. Алардан көпкө чейин баатырлык менен чыгыш үчүн. Бизнесте проблеманы түзөбүз, аны чечиш үчүн. Ооруга чалдыгабыз.
ооруну жеңиш үчүн. Менин мисалымда мунун баары болуп өттү. Көргөнүңөрдөй, канчалык өзүңөрдө кемчилик сезимдер көп болсо, ошончолук өзүңөргө болгон баалагандык төмөн болот, самооценка төмөн болот. Ошончолук күчтүү батырлык жолду түзөсүңөр. Ошентип дагы бир эгоисттик партнерду түзөсүңөр. Көз каранды ситуацияга кабыласыңар. Перспективасы жок жумушка киресиңер же ооруга чалдыгасыңар. Силерди билген ар бир адам айта алат: сизге 33 бактысыздык жабышты деп. Баары сизди күчтүү адам, баатыр дешет. Сиз өзүңүзгө сыймыктанасыз. Ошолорду жеңип чыкканыңыз жана курмандык чалганыңыз үчүн. Бир гана проблема бар. Сиздин жашооңуз толугу менен башаламандык болот. Бирок сиз үмүтүңүздү такыр жоготконго чейин сиздин горизонтто религия пайда болот. Сизди сактап калуу үчүн. Бул диндин жайылтуучулары, дин кызматкерлери, раббиндер жана башка кызматкерлер сизди ишендирет. Сиз бул дүйнөдө кыйналууңуз керек. Тиги дүйнөдө бакытка жетиш үчүн. Жана диндин өзгөчөлүгүнө жараша, эгер сиз өзүңүздү жетиштүү түрдө чарчатсаңыз, көп убакытка чейин жетишерлик санда жалынсаңыз, кечирим сурасаңыз, Дева Марияны мактап ырдасаңыз, америкалык солдаттардын баарын жок кылсаңыз, порошок кылып майдалап, тесме менен жетишерлик санда молитва айтсаңыз, Меккени карап алып, жетишерлик күндүн санында, аборт кылып аткандар үчүн клиникаларды талкаласаңыз, жетишерлик сандагы еврейлерди жок кылсаңыз, же жетишерлик санда акча берсеңиз, телевизордогу проповедникке сиз сакталып каласыз. Көбүнчө дүйнөлүк религиялар космический туризмге окшош. Жетиштүү очкону чогулта алсаңыз, саякатка билет утуп аласыз, бейишке түшөсүз. Христианский конвенциянын биринчи күнөөгө батканына кайрылсак, христианствода, буддизмде, карма жөнүндө Индиянын окуулары, еврейлердин завети, мусулмандардын шариятында баары бир эле жыйынтыкка такалышат. Биз баарыбыз күнөөкөрлөрбүз. Бизди сактап калганына муктажбыз. Эгер ушуга 4-5 жашынан баштап үйрөтсө, анда сиз самооценкасы төмөн, корккон сознанияда күнөөкөр болуп чоңоесуз. Өзүңүздүн бактыңызга каршы турасыз. Эгер частный католикалык школдо окусаңыз, монахинялар биз баарыбыз жек көрүмчү күнөөкөрлөрбүз деп айтып берген болсо, сизде өзүңүзгө өзүңүз жакканга каяктан шанс калмак эле. Эгер сиз индус болсоңуз жана сиз Египеттеги ат урдаган кишинин реинкарнациясы болгонсуң деп ишендирсе, анын күнөөлөрүн жуушум керек десе, кантип ийгиликке жете алмак элеңиз? Эгер сиз буддист болсоңуз, 129 жашоону жашаш керек деп ишенсеңиз, агартуучу адамдын деңгээлине жетиш үчүн, а сиз азыр 57 эле жашоодо жашап атсаңыз, бакубаттуу жашоого жетүү үчүн сизде кайдагы шанс бул жашоодо? Бай, акылдуу, ден соолуктуу болуш үчүн сиз жасай ала турган акылдуу кадам бул өзүңүздүн диний ишенимиңизди критикалык көз менен кароо. Ойлонуңуз, бала чагыңыздан бери кандай билдирүүлөргө кабылгансыз? Бул эскерүүлөрдө сиздин жашооңузда болуп аткан проблемалардын тамырын көрө аласыз. Келгиле, ситуацияны ачыгыраак түшүнөлү. Мен дүйнөлүк диндерди жакшылап изилдеп чыктым жана ишенем. Чындыгында алар сүйүүнү насаат кылышат, жек көрүүнү эмес. Молчулукту колдошот, жакырчылыкты эмес. Бул кемчиликтүү, жек көрүү жөнүндө, жакырчылык жөнүндө, келишпестик жөнүндө окууларды фундаменталисттер чыгарган. Алар диндин чыныгы өзөгүн өзгөртүп салышкан, өзүнүн максатына жетиш үчүн. Бардык диндердин чыныгы баалуулугу бул сүйүү жана өсүп өнүгүү. Сиз Кудайга, дүйнөгө, өзүңүзгө кызмат кыла албайсыз. Жардамга муктаж пешка болсоңуз. Мен ишенем, жакырчылык бул күнөө.
Биз бай болуш үчүн жаралганбыз. Бул планетада биздин миссия өзүбүздүн чындык мүмкүнчүлүктү ачуу жана өзүңүздүн ийгилигиңиз менен башкаларды шыктандыруу, алардын колунан келбейт деген, аларды артка тартуучу ойлорун оңдоо. Бирок сөз биздин разум жөнүндө гана болуп аткан жок. Биз физикалык дүйнөдө да жашайбыз. Ар бирибиздин денебиз, тушабыздын оболочкасы бар. Дагы күчтөрдүн группасы бар. Бул күчтөр биздин денебизди талкалаганга жаралган жана бизди дагы кулчулуктун формасына алып барат. Келгиле көрөлү. Булар эмне болгон күчтөр?